Аялды да эркекти Кудай жаратты. Эми Кудайдын жараткан эркектин табияты эркек болуш керек, аялдык аял болуш керек. Эгер орун алмашса, ошондо кесепеттер ошондо башталат. Эмне деген сөз? Үйгө бардың, аял бүт нерсени эркектин ишини кылып атат. Эркек отурат же эркек эмне кылып атат? Аялдын ишини кылып атат. Анда экөө тең кыйналат. Ошон үчүн аялдын ишини аял кылса, эркектин ишин эркек кылса, ошол эң мындай айтканда здоровый деп коет го мындай. Ошондой семья пайда болот. Мен да булар билчү эмес. Мен деле 90-жылдаргы семьянын балдары. Мисалы, ата-энебиз 90-жылда Совет дöwрү жыгылганда, аталарыбыз жакшы иш таппай, ишинен чыгып кетип, уже токтоп калганда, апалар эпчил болуп базарга чыгып кетет, андай кылат, мындай кылат. Мындайча айтканда, ошондой апалар үйдүн эркектеринин ишини кыла баштайт уже. Ошондой апаларды өстүргөн балдар бизбиз да. Эми бул жаман эмес, тагдырыбыз ушундай экен. Ошондой апалар өстүргөн эркек балдар мындай биздин билген боюнча мындай сирний боло албайт. Анткени апасы өстүрүп койду, апасы тарбиялап койду. Аны именно атасы тарбияласа, бул эркек болуп чыгат да. Бирок эми мен дагы включено ошол апалар өстүргөн эме үй бүлөдө мен биздин эмебиз жок да. А бирок азыркы калпта мен буну түшүнгөндөн кийин эмне кылдым? Мен эркектик жакыты мындай өнүктүргөнгө машыктырып атам.